Дагы бир жолу кутмандыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз болсо түз эфирдебиз Таңманай. Ал эми бизде болсо сыртта кар болсо биз сулуулук жөнүндө сүйлөшөбүз. Студиябызда жылуу, баарыңыздарга жакшы маанай каалайбыз. Жакында эле 5-ноябрь күнү Кыргызстан сулуусу 2018 сынагы болуп өттү. Дал ошол сынактын 1-ордун ээси бизде конокто Нуриза Бектурова. Саламатсызбы? кутмандыңыз менен. Кутмантаң, кыргыз элин. Кош келдиңиз. Кош келдик. Рахмат. Каяктан карды жадырып жүрөсүз? Нуриза, айтсаңыз, сынак 5-ноябрда болуп өттү деп атабыз. Анан канча күн, канча сынак бир күн болду, бирок даярдыктар, буга чейинки даярдыктар, андан кийинки дагы балким окуялар канча күн болду жалпысынан? Толугу менен айтканда 5 айдай даярдандык. Биринчи 2,5 ай жарым финалга даярдандык. Андан кийин жарым финал августта болуп өткөн. Анан августтан бери ноябрга чейин дагы 2,5 ай даярдандык. Жалпысынан 5 ай даярдандыңыздар. Жакшы. Сизди Нуриза куттуктайбыз алгач 1-орунду багындырышыңыз менен. Жалпы башынан баштап 80 кыз катышты деп атпайсызбы? 80 кыздын ичинен 1-орунду алыш дагы бул оңой эмес. Кандай шарттар коюлду? Кандай номерлери? Биринчи саламдашуу болду, андан кийин өзүмдү тааныштыруу видео аркылуу тааныштыруу болду. Андан кийин кыргызча чыгуу национальный выход болду. Анан талантыбызды көргөздүк, ар бирибиз өзүнчө чыгып. Мен Чыңгыз Айтматовдун Саманчын жолу чыгармасынан Жерине менен Толгонайдын диалогун айтып бердим. Толгонайдын ролун аткарып. Андан кийин кечки быйылкы Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгына карата дагы ошого дагы карата кылган турбайсызбы? Түшүнүктүү. Баягы Акмарал темирди ысык мезгилинде чап дейт го, азыр жаңы эле ушул монолог тууралуу айтып кеттиңиз. Кыскача өзүндү айтып бериңизчи. Кыргыз эли сизге көп болуп турат. Кеттик. О кутмандуу талаам, сенин азыр дем алып жаткан кезиң. Кече орокту алып урушкан элдердин үндөрү да угулбайт. Жан жакка да комбайндар да көрүнбөйт. Адамга буйруган гүл азыгын өзүнө берип, бир милдеттен кутулгандай, тоңдурмага кош чыккыча тыптынч жаткан кезиң. Эч ким жок. Экөөбүз гана. Сен жана мен. Кыскача өзүнчө болду. Чоң рахмат. Негизи дүйнө жүзүндө азырет эң эле көп өткөн сынак бул сулуулар сынагы экен да. Ошол эле дүйнө сулуусу, аалам сулуусу, планета сулуусу, айтор сулууларды тандай албай эле убара экенбизбизчи. Анан Кыргызстанда дагы ушул конкурс Кыргызстан сулуусу деп, мисалы, сиз катышкан сулуулар конкурсу анан башка жакта дагы өткөрүлүп жатат да. Ошол нерсени түшүндүрүп бере аласызбы, Нуриза? Сиз мисалы бир Кыргызстанга бир нече сулуунун эмне кереги бар деген сыяктуу. Негизи официалдуу жана официалдуу эмес конкурс болуп жатат. Азыр биздики башында бизге официалдуу деп эле айтылган, бирок официалдуу эмес экен. Биз катышкан конкурс ал Рыскүл эженин өзүнүн эле өткөрүп жаткан конкурсу. Азыр 14-үндө дагы бир конкурс болуп жатат. Аны Бегимай Карабекова, былтыркы Мисс Кыргызстан уюштуруп жатат. 14-үндө болот ал официалдуу конкурс. Ал официалдуу, ал расмий. Демек, ошол жактан уткан кызды Кыргызстан сулуусу деп аташ керек, Ошол жактан аталат. Анан эмнеге сиз ошол жакка катышкан жоксуз? Бизге биринчи официалдуу деп айтылганда расмий депчи, биздин конкурс. Ал мен ал еще биздин ал жакында эле башталды. Биз 5 айдан бери даярданып атсак, алар могу октябрдын этегинен эле баштап кастинг жүргүзүп, анан жакында эле болуп баштады. Биринчи орунду алдыңыз. Анан сизге кандай мүмкүнчүлүктөр пайда болду мындан ары? Бизге биринчи орунга Турцияга жолдомо берилди, бир жумага. Жана топ 3 деп эмеге Рыскүл эженин өзүнүн личный модельдери болобуз. Азыр көп показдарга барганга мүмкүнчүлүктөр бар. Мындан ары дагы ушул расмий баягы сынактарга катышайын деген оюңуз барбы? Бар, ооба. Буйрса, эндиги жолу дагы бир жолу катышып көргүм келет. Расмий конкурс. Өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Эмне менен алектенесиз? Балким окуйсуз. Мен Бишкек гуманитардык университетинин 3-курсунда окуйм. Кесибим экономист. Өзүм башталгыч актрисамын деп айтсам болот. Көп клиптерде тартылгам, кинолордо тартылгам.
ошол. Жакшы. Сиз актерлук чеберчилик боюнча курстарга же сынактарга катышып жүрөсүзбү ушундай? Жок, актерлук барган эмес, мектепте эле кружокко баргам. Чындыгында ушул Кыргызстандын мисси, чыныгы баягы периси болуш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек деп ойлойсуз? Бардык жагынан деп келишкен болушу керек. Бардык жагынан. Биринчиден Азирет Нориза, мен катышкан кыздардан да угуп калдым, уюштуруучулардан дагы айтып атышты. Сиз боёксуз чыктыңыз конкурска, мындай айтканда макияжсыз. Ооба. Эмнеге бул мен өзүмдүн табигый сулуулугумду көрсөткүм келет дегендикпи же негизи конкурска ошондой талап коюлган. Боёксуз чыккыла деп ар бир кызга айтылган. Ал талапты кыздар аткарышкан жок. Көбү аткарышкан жок. Келгенде өчүртөбүз деп айтышкан, бирок өчүрүшкөн жок. Ал талапты эске алабыз деген, бирок эске алышкан деле жок. Анан ушул сынактын алкагында дагы бир топ өзүүчүлөр дагы социалдык тармактарда дагы жалпыга маалымдоо каражаттарына да чыкты, биринчи орун сатылды, акчага алынды, анан жана башка дагы арызданган кыздарды дагы биз көрүп калдык да. Нуриза, өзүңүздүн жалпы жонунан оюңуз кандай? Чынбы, акча берип биринчи орунду алган дегенде сыр катары айтсаңыз эч кимге айтпайбыз деп. Эч ким көрбөй эле бизди. Жок, сыр катары айтканда деле мен чындыгын билбейм, ошон үчүн ал жөнүндө эч нерсе айта албайм. Чындыгын өз көзүм менен көргөн эмесмин. Бул жолкусунда мейли айтпай эле коюңуз. Буга чейинки баягы сынактарды көрүп жүрөбүз, Мисс Кыргызстан деген ушундай сынактар болуп келет. Анан социалдык тармактарда жаңы эле кесиптешим айтып кеткендей ызычуулар болот. Чынында сатылып кеттир, антип кеттир, мынтип кеттир деген. Ошол боюнча оюңуз кандай? Жалпы жолунан алып барып көргөндө. Жалпы жолунан айтканда бардыгы эле нааразы болуп келишет. Ушуга чейин биринчи орундар кандай болбосун сатылат деп айтылат. Укканым боюнча мен чыныгы мындай, мен өз күчүм менен алдым, ушундай бул кыз өз күчү менен алды деген уккан эмесмин да. Баары эле айтышат, конкурс бүткөндөн кийин айтылуучу сөзбү же кандай билбейм. Бирок шамал болсо жөпүн баш кыймылдабайт дегендей, бул чын эле болушу мүмкүн деген бир ой бар да. Анан кийин мүмкүн сатылат, мүмкүн да. Ал мен өз көзүм менен көрүп, аны көрбөгөндөн кийин эч нерсе айта албайм. Бул сынакка 80 кыз катышыптыр. Анын ичинен баягы полу жарым финалга 27 кыз өтүп, 35 кыздын ичинен 27си финалга өтүптүр. Анын ичинен сиз биринчи орунду алып отурасыз. Анан бул сынакка болгондо да Кыргызстандын периси болуш үчүн бул баягы дух керек, адамдын өзүнө сулуулугуна ишенген, эрк керек, өзүнө ишенгенчи. Сиз өзүңүзгө ишендиңиз беле? Мен ишенгем, даже гран-прини алганыма өзүм ишенген болчумун. Кантип катышып калдыңыз эми? Баягы каяктан угуп катышып калдыңыз? Ким түрткү болду катышууңузга? Буга чейин Кыргызстан периси Дива Кыргызстан деген конкурс болгон. Ошол эле Раскулежи өткөргөн. Ошол конкурска катышкам. Ал конкурстан кийин эле биз Кыргызстанга өзү чакырып калды. Негизи кастингке 300 кыз келген. 300 кыздын ичинен 80 кыз өткөн. Андан кийин ал полуфиналга катышып, полуфиналдан, жарым финалдан 80 кыздын ичинен 40 кыз өткөн. Анан кийин ылам бирден катышпайм да тандалып отуруп, анан 27 кыз катышты. Ошо финалга 27 кыз. Анан ошончо 27 кыз, баары татынакай, баары сулуу, жап-жаш, баары таланттуу. Анан атаандаштыктагы күч болсо керек, бир кыздардын арасында бири-бириңерге байкалабы атаандашып атканыңар? Ооба, байкалат. Бетин эле айтып эле атаандашып эле ушундай кээ бир уруш чырчактар да болуп жатты. Андай да болот. Болот, бири-бирин көрө албай, ушундай болуп жатты. Бири-бирине буттосууларчы? Андай болгон жок. Ынтымактуу болдук, бирок ушунусунда негизи буга чейинки конкурстарда болчу ынтымаксыз урушу, ошол конкурста ынтымактуу эле болуп чыктык. Жакшы. Сиздин келечекте пландарыңыз кандай? Ушул сулуулук тармагында гана иштеп кетейин деген ойлор барбы? Же өзүңүздүн багы кесибиңиз адистигиңиз боюнча иштейсизби? Адистигим боюнча билбейм, айтуу кыйын. Ушул тармак менен эле кетем деген ойдомун. Нуризаны биз клиптерден да көрүп жүрөбүз, Ошол клиптерге катышууңуз тууралуу да айтып берсең, Нуриза кантип буга чейин Алтымыш К тобу агабыз жана Ая Садырованын Келчи гүлүм деген сюжеттик клипинде баш каарманды аткаргансыз. Клиптерге кантип тартылып жүрөсүз? Мен 11 классы бүтүп эле ушу кичинекей кезимден бери кыялданчумун актриса, модель болгонуна. Андан кийин 11 классы бүтүп кастингтерге барып жүрдүм. Биринчи кастинг
бул Бажарик тасмасына кастинг жүрүп калганын көрүп, ошого барып, ошол жактан өтүп, Бажарикин 1-2 бөлүмүнө тартылгам. Андан кийин Нурмат Садыровдун клибин эң биринчи клибим болчу. Андан кийин ошондон кийин эле уже клипмейкерлер өздөрү чакырып, ырчылар чакырып, клиптерге 10дон ашык клипке тартылдым. 10дон ашык клипке сизге жагат, Жагат. Келечекте актрисалыкты улантып тасмаларга да тартылайын деген ой бар, Ал кыял болгону билбейм, турмуш жолу уруксат берсе. Кыялдар орундалат. Буюрса, Кыялдар орундалат. Турмуш жолу уруксат берсе деп атат Нуриза. Баары бир айымдар көрдүңүзбү? Үй бүлөнү турмушту. Сизге чоң рахмат. Сулуулугуңузга биз дагы суктандык. Жалпы эл дагы суктанды. Алган сыйлыгыңыз дагы кут болсун, башыңыздагы тажыңыз кут болсун дейли. Чоң рахмат. Келип бергениңизге рахмат сизге. Чоң рахмат. Дагы бир этти айтып өтсөк, Кыргызстан сулуусу 2018 сынагынын 1-чи орундун ээси актриса, модель Нуриза Бектурова бизде конокто болду. Дал ушундай маанайда таң маанай берүүсүн улантабыз. Алыстабаңыздар.